Революция деген бұл эмне? Кыргызчасы төңкөрүш. Революция деген бұл бүткүл дүйнөлүк укук илиминин сөздүгүндө бұл мамлекеттик бийликти куралдуу күч менен киши өлтүрүп, карактап, тоноп, адам баласына, мамлекетке, элге кыргын салып, зөөкүлдүк менен басып тартып алуучу атайын кара өзгөйлүк менен уюшулган өзгөчө өтө оор кылмыш болуп эсептелет бүткүл дүйнөлүк укук илиминде. Бул революцияда эмне, кимдер кандай пайда алышат? Болгону бир уч гана адамдардын тобунун мамлекеттик бийликтин тагын креслосун оор кылмыш жасоо жолу менен тартып алышып, ошолордун чексиз байлыкка жетишиши менен гана аяктайт. Башка айтканда, дүйнө жүзүндөгү жүздөгөн революциялардын бирөөсү гана же экөөсү гана адам баласына жакшылык алып келбесе, андан башкасы жакшылык алып келе алышкан эмес. 1917 жылдагы революцияны айтсак болот. Бул действительно Орто Азияга, Европага, Орус жергесине биздин мамлекеттерибизге жакшылык алып келген. Ал эми 2010 жылдагы апрель революциясы дагы кандай болду? Бул апрель революциясында жана мен жогоруда айткандай бир гана уч адамдардын бийликке, мамлекеттик бийликке анан бир уч өздөрүнүн байлыгына жетиши менен гана аяктады. Эми бул революция, апрель революциясы бизге эмне алып келди? Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүк алгандан бери жаңыдан көтөрүлүп келе жаткан экономикасына кылыч айбалта чаап, кыркып, бир уч гана убактылуу өкмөттүн адамдардын эбегейсиз байлыкка жетишиши менен аяктады. Бийликке келген ушул убактылуу өкмөт эмне болду? Убактылуу өкмөт бизде күч бар деп жатышып, ошол алган революциясынын артынан 2 айдан кийин, 2-3 күндөн кийин эле Ош окуясына туш болушту. Башка айтканда, Ош жер кезинде өрт чыгарып алышты. Бул кыргын согуштун чыгаруу себепкери бул жанагындай эле бийликке жетишүүнүн негизги максат кылып коюшкан болчу. Бүткүл дүйнө жүзүндө мындай оор кылмыш жасагандар мыйзам чегинде өтө катаал жазага туш болушат. Биздин Кыргыз жергесинде бул мындан мурда революциялар болгонбу дегенде суроолор туулат да. Революция бул мамлекет пайда болгондон баштап эле ар бир бийликке умтулган, бийликти тартып алууга умтулган өзгөчө топтордун негизинде жазылган, атайын уюшулган оор кылмыш болот экен да. Бул мамлекеттик бийликке жетишүүчү революция бул 3 этап менен жүргүзүлөт экен. Биринчиси өздөрүнө финансылык каражат топтойт экен. Экинчиси куралдуу күч алат экен. Үчүнчүсү эл арасындагы агитация, орусча айтканда, кыргызча айтканда үгүттөө иштерин жүргүзүү менен ошол өзүнүн максатына жеткизи келет экен. Анан апрель революциясын карап көрсөк, бул 3 этаптын бардык эмелери бар. Чет мамлекеттен биринчиден булар азыркы мезгилде аныкталып жатат деп атышат, комиссия иштеп атышат. Сөзсүз түрдө финансылык каражаттарын алышкан. Экинчиси курал жарак менен жабдылышкан буларчы деп айтылып атышат да. Үчүнчүсү агитациялык тескери агитациялык иштерин жүргүзүшкөн да. Курал менен жабдылган жерде сөзсүз түрдө өлүм кап келишет. Натыйжада бүгүнкү күндө ошол төңкөрүшчүлөрдүн азабынан 400дөн ашык адам каза, жана июнь окуясында 400дөн ашык адам каза болду. 19 адам жоголду деп атышат. Бул 19 адам дагы өлгөндөрдүн тизмесине кирет. Алар ошол мезгилде табылбай калганда ошол мезгилде эле өлүп калган болушу мүмкүн делинет. Анан 2000ге жакын киши жарадар болушту да. Жанагы жоголгон адамдардын ичинен 57 адам дагы дайынсыз жоголгон болчу да. Эми
апрель революциясы бизге эмне алып келип берди? Бизге эч нерсе алып келип берген жок. Мамлекетибизге, элибизге, жерибизге, биздин улутубузга бакытсыздык, башка айтканда, орусча айтканда трагедиядан башка эч нерсе алып бере алышкан жери жок деп ойлойм да. Акырында бүгүнкү күн ушул революцияга катышкандарды биз мамлекеттин эсебинен ошол мезгилде убактылуу өкмөт сыйлыктарын да беришти. Жана кээде жазып чыгып атышпайбы, баатыр деп беришти деп. Ал эми ошол эле мезгилде кээ бир өлдү деп коюлуп коюлган кишилердин тирүү чыгышы бул өтө абдан уят нерселер болду. Негизинен бул согушту биз граждандык согуш деп коебуз да. Мамлекеттин ичиндеги ички согуш болуп калды да. Бул согушта негизги азапты ким тартат? Негизги азапты ошол кароолдо, сакчылыкта турган милиция кызматкерлери тартат экен. Бул илгертеден эле милиция кызматкерлери негизи илгертеден эле жаралган кызмат болуп эсептелет. Элибиздин, мамлекетибиздин коомдук тартибин сакчылыкка алган ички жоо душман менен күрөшкөн кызматкер катары. Алар өздөрүнүн берген антына туруш үчүн сөзсүз түрдө ушундай мезгилде төшүн тосуп туруп беришет экен. Мисалы үчүн мен бир эле эмеге токтолуп кетким келет. Биздин милиция кызматкерлеринде өлүм да болду, жарадар алгандар да бар, бүгүнкү күнгө чейин инвалид болуп калгандар да бар. Ошолордун ичинде мисалы үчүн Молдомуса Кангантиев, ички иштер министри кандай иштери жасай алды десек болот. Молдомуса Кангантиев ошол революция мезгилинде барымтага түшүп калды. Барымтага түшүп калып, абдан мыкаачылык менен сабалып, ошол жерден 4-5 күндөн кийин гана Бишкекке алынып келинди. Ошол өзү Молдомуса Кангантиев баргандан кийин, ошол жерде колго түшкөндөн кийин дагы ошол жаны канчалык кыйналып турса дагы, ошол жерде өзүнүн кызматкерлеринде тиги эч бир буйрук бербестен, кармашкыла деген буйрук бербестен, ошол жерде элдин тынчтыгын сактап берди. Эч кандай ушул талаш жергесинде кырсык да тигиндей да катталган жери жок ошол мезгилде. Башка айтканда, Молдомуса Кангантиев өзүнүн элге милициялык ыйык милдетин аткарып, элдин тынчтыгын канчалык жаны кыйналып турса дагы баарын сактап калууга чейин жете алды да. Бул деген өзүнчө мен ойлойм чоң эрдик болду да. Негизи милиция кызматы бул жалпы элдин, мамлекеттин ички коомдук коопсуздугун, тартибин, кылмыштуулуктан коргоочу кызмат болуп эсептелет. Ошондуктан кандай мамлекеттик бийлик болбосун, ал сөзсүз түрдө ошол мамлекеттин бийлигин, аппаратын, анан элди коргоого милдеттүү. Ошондуктан ошол мезгилдеги кызмат өтөгөн милиция кызматкерлери бүт баары өздөрүнүн абийирдүүлүк менен милдетин аткарды деп толук айта алсак болот. Мен эми азыр пенсияга чыккандан бери жазуучу өзүмдүн филология факультетин бүткөндүктөн өзүмдүн 2 институт бүтүргөм. Кыргыз мамлекеттик филология факультетин, анан Караганда шаарындагы жогорку милиция окуу жайын. Пенсияга чыккандан кийин жазуучулук өнөрдү колго алып, өзүмдүн чыгармачылыгым менен иш алып бардым. Негизги темам кыргыз милициясынын байыркы тарыхы. Башка айтканда, кыргыз милициясы качан жаралган? Биз азыр 1924 жылдан жаралган деп ички иштер министри белгилетип атат. Эмдиги жылы 100 жылдын белгилейбиз дейт, а бирок кыргыз милициясы негизи байыркы доордо эле жаралыптыр. Негизи укук коргоо кызматы экиге бөлүнүп каралат экен бүткүл дүйнө жүзүндө. Ички душмандан коргонуу, анан сырткы душмандан. Кыргыздар жоо деп коюшканда, ички душман, ички жоодон коргонуу. Бул ошолордун тарыхы, бул бүткүл дүйнө жүзүндө өзүнчө полициянын, милициянын кызматы
деп байыркылар эсептелептир. Азыркы мезгилде Россия өзүнүн полициясынын тарыхын 300 жылдан ашырышты. Биздики болсо 100 жылга жеткизе албай турат. А бизде Манас эпосунда, мисалы үчүн, мен азыр кыргыздардын укук коргоо кызматтарынын тарыхы деген китепти чыгардым. Бизде азыр кыргыз милициясынын 14 ысымын таап чыктым. Ошонун ичинде эң эле биринчиси, мисалы үчүн, жасол, жасак, аяр деген кызмат бул 6-кылымдарда азыркы улуттук коопсуздук кызматынын эң алгачкы фундаменти болуп эсептелет экен. Аяр, жигит, Актаяк дегенибиз азыркы кара таяктарды патрулдук кызматтар көтөрүп жүрбөйбү? Ошолор. Андан кийин Мухтасип деген кызмат, мисалы үчүн, Жусуп Баласагындын китебинде именно ушул биздин азыркы Чүй, Ысык көл, Нарын, Ош жергесиндеги азыркы милициянын кызматын, милдетин аткаргандар жөнүндө жазып кетиптир. Мухтасип дегенчи. Андан сырткары жигит, 19-кылымдардагы эле тиги жасол, кызылчок, старчын деген кызматтар, милиция деген кызматка чейинки мамлекеттин ички жоосу менен, ички душманын жалпы коомду тарып сактоочу кызматтарын таркенде, ушулардын баарын тарыхка жазып чыктым. Андан кийин ошол кыргыз милициясында дагы башка чыгарган брошюралар, тиктеттер бар. Анан азыр газета, журналдарга өзүмдүн макалаларымды берип турам. Ал эми жанагы милиция кызматкерлерин бүгүнкү күнгө чейин керек болсо сот аркылуу Молдо Муса Кангантип окшолуу акталса дагы бийлик тарабынан бааланбай отурушу бул эми биздин азыркы мезгилде чоң кемчилик болуп турат. Келечекте дагы азыр жана комиссиялар иштеп атат деп атышпайбы? Ошол комиссиялар жыйынтыгын чыгарса дагы карап көрөр. Бул азыркы мезгилде дагы ушул кызмат өтүп аткандар эртеңки күндөгү эмеге сатылып кетпеш керек. Бул сатылып кетилүү, бул чыккынчылык болуп эсептелет. Биз өзүбүздүн жаштарыбызды билим берип атабыз, жаштарыбызга. Болгон дүйнө жүзүндө бүт билимди берип атабыз. Американын, Англиянын, Франциянын, Япониянын. А бирок ошол жаштарды эртеңки күндө ата мекенин сүйүү, элин сүйүү, жерин сүйүү, башка айтканда патриоттук духта тарбиялоо деген иш бул только тарыхтын колдон келет экен. Ошондуктан биз кыргызыбыздын тарыхын көтөрүшүп, ошону өзүбүздүн жаштарга жеткизиш биздин милдет экен. Ошондуктан мен тарых жазуучусу болуп кеттим да. Революция болбош үчүн мамлекеттик бийлик бул адилет бийлик болуш керек. Элдин экономикасын көтөргөн, мынакей азыр Кудай буйруса, азыркы мезгилде экономикабыз абдан эле чоң көтөрүлүп кетти десек болот. Көтөрүлүп жатат, аракет кылып жатышат. Эмне деген курулуштар жүрүп жатышат, эмне деген жолдор салынып жатат. Башка мамлекеттер болгон биздин өзүбүздүн дүйнөдөгү ордубуз жогорулап жатат. Ушунун баары тең дагы жогорулай берсек, Кудай буйруса, революциядан алыс болобузбу деген сөзүбүз, оюбуз бар да. Бир убакта дагы кээ бир президенттер айтышкан. Мен өзүм революционер 2 жолу 3 жолу революция жасадым, а бирок ким революционер болсо ошону камайм деп. Ошондуктан биз келечекте муундарыбызды революционер болуу тарбиясынан алыс кармашыбыз керек.